Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курчуй баштаганда жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиевдин демилгеси менен элдик штаб түзүлгөн. Жарандардын ден соолугуна кайдыгер карабаган атуулдарыбыздын башын бириктирген штаб тез жардам унаалардын жетишсиздигине байланыштуу бейтаптарды ооруканаларга жеткирүүгө көмөктөшө баштаган. Башында 5 унаа менен башталган команданын катары ыктыярчылар менен толукталып отуруп 120 автоунаага чейин жеткен. Көйгөйлөрдү көрдүк дагы, анан кийин жөн отурбай ошо өзүнүн колдон келишинче ушу команда менен чогуу элдер менен ушу жарыя кылып, ушу волонтерлор менен чогуу ушундай штаб ачтык эле. Ал штабтын биринчи ошо максаты ошол жерде болуп аткан азыркы учурдагы көйгөйлөрдү кантип биз жардам берсек, кантип мамлекетке, элге кантип жардам берсек деген ушундай уран менен чыккан эле. Кудайга шүгүр ошо баштаганда бир 5 машина менен баштап кийин 120га чейин жетти. Учурда жумуш азайгандыгына байланыштуу ыктыярчылар өзүлөрүнүн автоунааларын реанимобилдерге айлантып, карапайым калкка жардам көрсөтүүдө. Анан азыркы учурда биз бир аз өзүбүздүн жумушубузду эмнеге алмаштырып атабыз? Реанимобил кылып туруп, өзүбүздүн ушул машиналарыбызды болгон ичинде жабдыктар менен камсыз кылып, ошол кислородный концентрат менен камсыз кылып, жана башка дары-дармектер менен камсыз кылып, азыр ушундай өтө тяжелый больнойлорго скорыйлар жетпей баратса, биз ошолорго чыгып атабыз. Бүгүнкү күндө оорунун илеби кайтып, бейтаптар сакайып, абал турукташып жатат. Буга байланыштуу штабтагы унаалардын саны дагы кыскарды. Сөзсүз түрдө түнү чыгып алып иштеп атабыз. Ошол түнкү сменага дагы бир 10 машина калтыртабыз. Түнү канча сменага калтырып атабыз машиналерди? Түнкү 10 чакты машина калып атат. Учурда элдик штабтын ыктыярчылары Ысык Көл облусунда абал курчуп жаткандыгына байланыштуу бул аймакка жардам берүүнү колго алышкан. Дарыгерлердин алгачкы тобу көлгө жөнөтүлдү. Муштун дагы азайганына байланыштуу биз бир бригаданы көлгө жиберип атабыз. Көлдө дагы барып, көлдө акыбал бир аз күчөгөн сүйүп барып атат. Ошол жерге болсо дагы биз жардам берели деп, ошол атайын күчтүү медиктер менен ябырып кетип, скорыйга ошону жиберип атабыз. Бир азыр предварительный биринчи группа кетти алдыга. COVID-19 оорусу менен күрөшүүдө ыктыярчылардын эмгеги ополтоодой. Карапайым элибиз бир муштумдай түйүлүп бул илдетке каршы турду. Азыркы учурда да ыктыярчылардын катарына жазылып жардам көрсөтүүнү каалагандар арбын. Ар бир ыктыярчыга күн сайын коргонууга керектүү болгон жабдыктары берилип турат. И также выдаем полный комплект СИС. Это у нас очки одноразовые, маски одноразовые, перчатки. И вот примерно как у меня комплект. Каждый день, да, каждый день обновляем, каждый день выдаем. Кубанычбек Кыпчаков штаб түзүлгөн биринчи күндөн баштап тынымсыз элдин кызматында, кыйын кырдаалда кайдыгер карабаган жарандар менен биргеликте өз өмүрлөрүн тобокелге салып жардам беришүүдө. 5 машина алып келдик эле, биринчи күнү эле 25 машина алып чыгып кеттик. Ыктыярчылар келипчи. Экинчи күнү 42 машина, 45 машинага жакын чыктык. Үчүнчү күнү ровно линияда 70 машина болдук. Өз ыктыярчыларчы. Учурда элдик штаб дарыгерлерди ооруканаларга жеткирүүнү да ийгиликтүү ишке ашырууда.